Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Ud'u ila sabili rabbika." Rabbingdin joluna davat kıl деген ayat kelet. Bирок ушундай тартип чыкканды, урматтуу бир тууганым, адамдарда ааламдашуу деген проблема пайда болду. Адамдар интернет, телевизор көрүп отурат, илгери бирөө жаңы келин алыптыр үйүнө. Келин алып, анан келин эртемен туруп чай коюп, анан даярдап караса кайнатасы телефон, кайненеси телефон, даже күйөөсү телефон кармап отурган экен. Анан WhatsApp'тан группа түзүп, чай кайнады, келип ичиле деп жөнөсө барды го, чай бышыптыр деп келип чай ичип атат дейт да. Азыр аулама деп коет. Ааламдашуу заманында адам менен байланыш үзүлүп калды. Только радио, телевизор, гезит болуп калды да. Ошондо адам менен болгон байланышты жарыкка качан чыгарабыз деп, ошол арбаптар ушуну ойлоп чыгарышып, ойлоп чыгарганда кандай иштихат кылып, болбосо түбү Куранда сүннөтү бар маселе, келгиле элди кыдырып айтайлык. Пайгамбар кыдырып айткан экен, адамдар мындай бир тирүү, живой мындай бир контакт болсун деп эшикти кылдатып бар. Ошол дават деген нерсе, урматтуу бир тууганым, бизге келип атат. Туура, даватчынын кемчилиги бар. Даватчынын кемчилиги море. Кемчилик кимде жок, өлүп калган бирөөдө жок. Жатат өлүп калды, болдан курут жеп атат же башка же бейиште жатат рахатта. Кемчилик келсе сен оңдо, аны туурала, бирок аны катага чыгарба деген маселе, урматтуу бир тууганым. Мен өзүм кече Пакистанга барып келдим. Бу экинчи жолу барышым, даватка чыгып, көрүп, изилдеп, эң чоңдору менен сүйлөшүп, Маулана Саат менен сүйлөшкөм, Шейх Умар менен сүйлөштүм, Франциянын амири Юнус менен сүйлөштүм, Шейх Макки Фарук менен сүйлөштүм. Алар менен катташып турам азырга чейин, урматтуу бир тууганым. Биз окуп аткан китептеги илимден бир карыш нары бери кеткен жери жок да.